Бүгүн 22 октябрда Бишкек шаарында жакынкы 1 саат аралыгында шамал болот. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунан билдиришти. Бишкек шаардык мэриясы жол кырсыктарынан жана жеке мүлккө зыян келтирбөө үчүн айдоочулардын унааларын бак дарактардын жана жеңил салмактагы буюмдардын жанына токтотпоону суранат. Эгерде сиз кулаган даракты көргөн болсоңуз, анда Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын номерине кабарлап коюңуз. Байланыш телефону 0770 83 0006. Данияр Акматов инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн 22 октябрда өкмөттүн басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык тийиштүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Буга чейин бул кызматта Шумкарбек Адилбек уулу аркалап келген. Ал бүгүн кызматтан бошотулду. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду камап коюу менен маселе чечилбейт деп эсептейт. Мындай пикирин ал 21 октябрда телеинтервьюда билдирди. Жапаров Матраимов тергөө менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюп, дароо 80 миллион сом төккөнүн, дагы 2 миллиардты октябрдын аягына чейин төгүп бере турган милдеттеме алып, үй камагына чыгарылганын белгиледи. Аны камап койсок деле болот. Эл талап кылып кама десе 5 секундта камап койсо болот. Бирок аны камап койгон менен маселе чечилбейт. Ал мурда коррупцияга аралашкан иштери, мүлкү, акча каражаттары боюнча анда жылдап созулат. Сот болушу керек. Анын баарын конфискация кылыш керек. Ал соттун чечими менен болот. Эсептери жабылат. Ал өзү камакта отурса, бир да киши анын эсебинен акча ала албайт. Ошондуктан биз ушундай чечимге бардык. Үй камагында болот. Мен туура чечим деп ойлойм. Анткени буга чейин канча деген коррупционерлер камалган. Бирөө да акча төккөн эмес. Ошол эле Атамбаев камалды, Кулматов, Сапар Исаков, Албек Ибраимов, кайманаты бар Шопур. Райымды деле камап койсок, биз ошентип 2 үй 5 жылдап жата беребиз. Революция болгон өлкөлөрдү көргөнбүз. Аларда экономикалык администрация берип, уурдаган акчаны төгүп бер деген келишимдерге барган. Биз ошондой келишимге бардык. Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен бирге бажыдагы кеңири тамырлаган коррупция тууралуу бир нече иликтөө жасап, аларда Матраимовдун аты аталган Матраимовдордун үй бүлөсү, ал иликтөөлөрдө айтылгандарга тиешеси жок экенин билдирип, сотко кайрылышкан. УКМК Матраимов кармалганын 20 октябрда кабарлап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдан башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташкан үчүн эч жага кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Матраимов УКМКнын айыптоосу тууралуу комментарий бере элек. Бүгүн 22 октябрда Нариман Тулеев Бишкек шаарынын милдетин аткаруудан баш тартты. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы шилтеме берип, барометри билдирет. Ал мэрлик милдетин талашкан ар кандай чагымчыл күчтөрдүн аракетинен кала тургундары жабыркап калбас үчүн мэрдин милдеттерин аткаруудан баш тартканын айтты. Азыр биз бүткүл дүйнө сыяктуу оор күндөрдү баштан кечирип жатабыз. Пандемия, экономикалык кризис, саясий топтордун жана кландардын өз ара чагымчыл аракеттенүүсүн жөнөкөй адамдар жабыркап жаткан оор мезгилди баштан кечирип жатабыз. Ага утурлай эле COVID-19 илдетинин күч алышы кырдаалды мындан бетер оорлотту. Ушундай күндөрдө Борбор калаанын мурунку мэри Азиз Сурахматовдун өтүнүчү боюнча Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри кызматына келдим. Азиз Эмилбекович жакшы иштеди, бирок ал шайлоого барууну чечип, мен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шаар мэринин милдеттерин аткара баштадым. Бирок мэрдин креслосунун айланасында ар кандай топтордун жана шектүү инсандардын ыплас жана жийиркеничтүү күрөшү башталганда, калаадагы тынчтыкты сактоо максатында мэрдин милдеттерин аткаруудан баш тарттым. Бийлик талашкандардын аракеттери агрессия менен коштолуп, мага кол салуу деңгээлине жетти. Бул нерсеге жүрөгүм ооруду. Айрым адамдар бийлик үчүн элдерди бири-бирине каршы багыттап коюуга даяр экендигин көрдүм. Бийлик талашкан күчтөр менен тарапташтарым жана пикирлештеримди коркутуп бүрктөп башташты. Алардын өмүрүнө коркунуч келтирүүгө моралдык укугубуз жок жана өсүп келе жаткан охлократия толкуну акыл менен жана фактылар менен токтобостугун түшүнүп, биз Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу жана Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жапаров Садыр Нуркожоевич менен бирдикте менин кызматтан кетүү чечимимди кабыл алдык, деди Тулеев.
Ошондой эле билдирүүдө мэрдин милдетин мындан ары вице-мэр Алмаз Бакатаев аткарары айтылат. Ошону менен катар эле ал кала тургундары менен коштошпой тургандыгын айтып, кайрадан мэрияга кайтып келерин билдирди. Казакстандын Нур-Султан шаарында унаанын капотунда өшүп жаткан түгөлөрдүн видеосу социалдык тармактарга тарады. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, аталган роликти автоунаанын ээси тартып алган. Видеодо жигит менен кыз башка бирөөнүн унаасына жөлөнүшкөнүн көрүүгө болот. Видеонун автору түгөлөрдүн жүрүм-турумун жактырбагандыктан полиция чакырган. Окуя болгон жерге укук коргоо кызматкерлери барганда кыз унаанын ээсинен өч алуу үчүн капталдагы күзгүнү уруп жиберген. Ал эми бул окуя боюнча Нур-Султан полициясы жергиликтүү маалымат каражаттарына төмөндөгүдөй комментарий берген. 16 октябрь күнү полицияга шаар тургунунан кайрылуу келип түшкөн. Ага ылайык Алмата бизнес борборунун жанынан жаш түгөлдөр өздөрүн адепсиз көрсөтүшүп, автоунаасынын капотуна таянып туура эмес көрүнүштөрдү кылып жатканы тууралуу айткан. Чакыруу боюнча полиция кызматкерлери келип, бул факт тастыкталган. Ал эми жаш түгөлдөр тергөө иштери үчүн жергиликтүү полиция бөлүмүнө жеткирилген. 30 жаштагы жигит жана анын 26 жаштагы сүйлөшкөн кызы административдик жоопкерчиликке тартылышты деп жазылат маалыматта. Мамлекеттик кызматтарга, министрликтерге, кирешелүү кызматтарга дайындоолордун бардыгы 30 жыл аралыгында акча менен жасалып келген. Ар бир кызматтын өз ставкасы бар, деди убактылуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 19 октябрда Ал Жазира телеканалында эфирге чыккан маегинде. Алар буга көнүп калышкан. Мен кызматка келгениме 10 күн дагы боло элек. Бирок туугандарыма, мисалы, менин уулума чалып, кайсы бир кызматка отуруу үчүн $300 000 сунушташыптыр. Аларды кандайдыр бир кызматка отургузуу үчүн $50 000 сунуштагандар болду. Биз ушул аракеттердин бардыгын токтотуп, ачык айкын мамлекетке айланууну каалайбыз. Көптөгөн адамдар кайрадан кызмат ордун сатып алабыз деп ойлой беришет. Мындай көрүнүш эч качан кайталанбайт, деди ал. Менин чыкканыма 2 күн болду. Бул убакыт аралыгында мен бардык коррупциялык схемаларды иликтесем, Ак үйдөгү чиновниктерге эле алып барат экен. Алар ишкерлер жана министрликтер менен биргеликте бюджеттен акча урдашкан. Мен бул схемалар менен толук таанышмын. Азыр министрликтерге ушул схемалардын бардыгын жок кылып жатам. Көп өтпөй натыйжасын 1-2 айдан кийин көрө аласыздар. Биз муну сөз менен эмес, иш жүзүндө далилдейбиз, деди Садыр Жапаров.